Чыйыр чыгашуусуна жакын жайгашкан 5 конуш тилкесине 9000 даана карагай көчөттөрү отургузулду. Өнөктүккө ар аймактан чогулган ыктыярчы жаштар көмөктөштү. Каражыгач, терек, айланд көчөттөрү эгилет. Самалык тоолордун экосистемасын коргоо жана жашыл аймакты кеңейтүү максатында уюштурулган Ош Токой чарбасынын кызматкерлери менен демилгелүү жаштар биргеликте күн бою тоо боруна көчөт отургузушту. Көчөттөр 5 конуш көчөтканасында өстүрүлгөн ийне жалбырактуу карагайлар. Ал тоо кыркасында жакшы өсүп, эрте жетилет. Мына бу Ош Токой чарбасынын 58 километр бүтөнүндө өстүрүлгөн Тяншан эл Тяншан карагай көчөтү. Бунун эккен себеби майда жердин кырсычын сактайт. Тамыры терең да кетет, жазылып да кетет. Себеби мына жердин кыштан мекен кармас үчүн. Акыркы учурда климаттын өзгөрүүсүнөн улам жайыттар деградацияга учурап жатат. Анын алдын алуу максатында Ош Токой чарбасы быйыл 15 000 гектар жерди жашылдандырууну пландаган. Анда аймактардын климаттык шарты эске алынып, бадам, алма жана ийне жалбырактуу карагайлар тигилип жатат. Миңден ар кандай бадал дарактардын көчөттөрүн тигүүнү пландап жатабыз. Ишибизди бүгүн баштадык. Азыр бул жерде көк карагай, кызыл карагай, ийне жалбырактуулардан, жаз жалбырактуулардан каражыгач, терек, айланд ушундай көчөттөр жалпы 9000 даана көчөт тигүүнү пландаштырып атабыз. Саксауыл дарагын үрөн себилди 10 гектар аянтка. Бул жерге 6 гектар аянтка ушул азыркы көчөттөрдү тигип атабыз. Жалпы бизге 15 гектар план берилген эле, буюрса биз 16 гектарга аткарып атабыз. Көчөттөр отургузулган жерлер буга чейин жайыт катары пайдаланылып келген, эми айланасы корукалынат. Антпесе атайын тигилген көчөттөрдү көктөтүү көйгөй жаратууда. 6 гектар жерди тосууга эл аралык уюмдар көмөк көрсөтөт. Негизги максаты туруктуулук болуш керек да. Буга чейин миңдеген көчөт эгилгени менен каша же болбосо суу кароо системасы болмоюнча ал көчөттөрдүн жашоо проценти азайып кетет да. Ал эми бул жерде буюрса биз жок дегенде 85тен жогоруну күтүп атабыз. Учурда өлкөнүн бардык аймагында жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында көчөт отургузуу иш-чаралары өтүп жатат. Курчап турган чөйрөнү сактоо жана жашылдандыруу салтка айланып, Ош Токой чарбасынын жамааты өткөн жылы 35 гектар жерге көчөт тиккен. Быйылда бир канча аймакка көчөт отургузууну улантып жатышат. Айжаңыл Туртумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.